boşaltırken bizi vayladı, çoğucanağın çayladı, kaktıkan kanımızda kanalar kınayladı, bundan vardı, bunu sordum buradan, ülkede olursun ben, ülkede boşamak fazlay sana tuğba. Hazır neme, papuri, saktaka. Eşkına, kımızsın. Sağ olasın, bayram abi. Özüm de çalıyor bak. Ağzı kaçıp kalıyor. Anlar degen bürküttün aylanpası deydi. Bunu bürküttün aylanpası deydi. Müyüzden cezalgan. Qaysi jaqdan kelsizlar o'zi? Biz Skol oblasından Toң rayonundan geldik. Hem Жалаңайлы Кыргызча кол өнөрчүлүк менен келдик да, баягы жоголуп бараткан ширий диштер айрыкча мынау ширий диштер деп коет. Муну деген уйдун терисинен жасалат. Ошондой эле топоздун териси, жылкын терисинен. Бул кайсы териден жасалган? Бул топоздун терисинен жасалган. Муну жасаш үчүн эле көп түйшүктөр экен билесиңер да. Мунун эл деген айтышат. Суга салып жыдытып койсо эле тери болуп калат депчи. Муну антпейт. Анткенде деген териден суу чыкма болуп калат дагы. Качествосу жогорак болот. Муну кол менен тери жүнүн алып бычактап. Ана муну керип аяз тиштетип деп коет. Кышкы чилдеде жайып алып кургатат. Аябайчы. Анан ошондон кийин анан муну ышка коет. Ышка койгондо дагы муну бир экеле күн ыштап койбойт. Bir ay, 1,5 ayga чейин күнүттүн ыштайт. Анан ошондо ушундай эмеге келет да. Калыбына келет. Анан ошол бүткөндөн кийин анан мындай болуп формага келип анан тигиле баштайт. Муну көңгөл деп коет. Кымыз чакада, чака куюп койсо болот. Чакада. Кружкасы бар. Алдыгы болсо бул деген чапчак деп коет. Муну илгерки кыргызча айтканда азыр мурунку сайзынбагы менен айтканда челек деп жүрүшөт. Мунун кыргызча аты чапчак болуп теринин өзү. Ал ортосунда болсо кымыз бышап турган бишкек. Бишкек. Бул бизки болсо бишкек деп калбады. Бишкек эмес, ал башка. Бул бишкек деген батыр, муну бишкек дейт өзү. Мынаулар болсо чалач өтүн терисинен жасалган. Ами эчкин терисинен кечирип калат. Бул эчкин терисинен мындай тулуп кылып союп алып, анан ыйлеп иштеп, муну чийки кезинде ашатпай туруп иштейт. Ашатпайт. Чийки терини эле ийге келтирип ушундай жумшак абалга келет. Балар канчадан? Булар жаңылары 3000ден, булар азыр баягы сатыктан калгандар да 200 жылдан бери. Чакаңыз канча? Бул чака деле 3,5 миң булар.
Булар пиялалар жазаңыз. Бул пиялар деле ушул эле могул эле теринин калдыктарынан калыпка чоюлуп Негизгерле ушундай пиялалар жасап болгон. жазалган. Жазалган. Эми ал убакта азыр биз муну калып кылып чынын калып кылып атпайбызбы? Ооба. Илгери болсо ташка же болсо жыгачтаган калып жасаганан ошого кийгизип жасаган да. Муну калыпка чоюш үчүн да мына чийки кезинде калыпка чоюлат, чийки кезинде. Ал тери ошо чийки кезинде калыпта туруп кургайт, анан андан майлап сүттү анан ышка коет да. Бул болсо супара, унутулуп бараткан териден жасалган, койдун терисинен жүн алынып, мунун бетине урнулуп жүргөн эме, палкан, ун элеген. Ошондой эле жокчулукесинде ушунун бетине эле кайра эме кылган да, камырда журушкан. Борсок жасашкан, камыр илеп, камыр жуушкан, камыр жайышкан. Муну супара деп коет. Мен эми бул Ысык-Көл областынан келдик, Күргү Тоң районунан. Анан бул ушул жерде турган баардын эле өз колубузда чыгат да. Бүт баардыгы эле бар. Кыргыздын айрыкча жоголуп келаткан оокаттары. Ошо жасайбыз да. Өзүңүз жасайсыз. Баарын камчы, жаа, бычак, бүт эле бар. Жаалар менен тааштырып кетпейсиз. Эми бул жаа мүйүздөн жасалган бул. Мүйүздөн жасалган да. Бул багы чукул жерге атса болот. Алыска бир 100 метрден ашып уча албайт. Боолор болсо спортивный жаалар булар. Мунун ичи ар түрлүү темири бар, пластмасы бардан жасалган да, жыгачтан жасалган да. Булар 412 метрге чейин көчмөндөрдө аткан учкан. Ошого чейин уча тургандар бар да. Бул жерде ошондой жаалар бүттөйдөн жазылат, ушу колдон чыгат биздин өзүбүздүн. Балар канчадан? 5тен өйдө карата, 5000ден өйдө карата. Саадак бычагы менен бар, ушу баарын кошуп беребиз, мына саадактар турбайбы. Оз комушу. Баарын, Оз комушу жок. Бул мүйүстөр неден? Бул топоздун мүйүзү. Топоздун мүйүстөр, Ыргыты үйлет атпайбы. Буларда туристтер бизде эми силердин Таласта кандай келет билбейм, турист биздин көлдө ушу турист жагы өтө буюрса. Өркүндөп келатат, анан эл журтубуз дагы ушундай немелерди көбөйтө берсе, мунун келечектери асты да буларды. Ошо туристтер көп алат. Барып орек жердеги таштын баары ошо көлдүн таштары. Мунун баары силерде эле бар бул таштар. Мен Сооронбаев Таштанбек, Жалал Абад областынын Ташкөмүр шаарынан келдик. Анан эми негизгиси ушул кыргыз элине кеңири тараган музыкалык аспаптарды жасайм. Анан кийин тамырдан ушу суунелер жасайм көп жылдан бери. Анан ушуларды ушу кыргыз элине көрсөтүп коелу деп ушу атайын алыстан келдик, келип отурабыз. Бул жерден байкасак өзгөчө багы эки комуз кошулуп, үчөөн кошуп жасапсыз. Өзгөчөлүктөрүн айтып берсеңиз, бул идея сизге кайдан келди же бул бар беле мурун эле ушунча? Анан муну экиден жасалганы эми биринчиси мындай да. Баягы илгертен сөз бар, кыргыз казак бир тууган деген сөз бар го бизде. Анан нары катарлаш жашайбыз, тилибиз, дилибиз бир. Анан кийин ошого арнап жасагам биринчиси. Экинчиси ушу эки элде ынтымак болсун, элдер ынтымактуу жашасын, бири-бири менен мамилеси жакшы болсун деп ошону жасагам да. Анан анткени мисалы үчүн кыргыздын комузун черткен казактын комузун черткиси келет да. Казактын комузун черткен адам казакка жаман ойлобойт мисалы үчүн. Эгер казак домбура чертип кыргыздын комузун чертсе, кыргызга жаман ойлошу мүмкүн да. Анткени анын комузун чертип анан буга эмне кыянаттык кылам дегешим деп айтат, ойлойт да. Ошондуктан ушундайлар жасап койгон экен. Мына домбура. Ойноло. Комуз. Ырдай берсе болот. Ойнай берсе болот. Сколько? Басын айтып коюңуз. Қаншада? Келишебизден баасын эми азыр Айтып койбойсуңбу, баары мен ойлонойм. ойлонуш үчүн аны бүт сизге анализдешим керек да. Анан кийин мынакей бул 3 аспап да. Мында 3 аспап турат. Анан кийин кыргыздын кылгыягы, бул комузу, казактардын домбурасы. Анан бул бир жыгачтан жасалган, бир өзөк жыгачтан жасалган.
Ошонун бул да идеям, мунун идеясы мындай келди да. Анткени мына биздин жаштар комуз черте турган болсо кыяк чертпейт да, таптакыр. Такыр эле карашпайт. Ал эмес домбураны эле карашпайт. Ана муну чертсе, үчөө бириксе, комуз чертсе кой кыякты үйрөнөйүн, кыякты үйрөнгөндөн кой домбураны үйрөнөйүн деп анан жаштар кичине кызыгуусу пайда болобу деп ойлойм да. Эми ушу көчмөндөр оюнуга Баткен облусунан келдик. Манакей өзүбүздүн Баткендин бренди болгон өрүктөрүбүздү алып келдик. Өрүктөрдүн түрлөрү бар. Мына кантек өрүгүбүз. Мына булар кашек өрүк. Мына булар супкан өрүк. Мына булар супкан өрүктөр. Булардын усталганы бар. Таза натуральныйлары бар. Мына кантек өрүгүбүз. Булар жана башында түшпөй курап калган өрүк. Ооба, ошондой. Анан кийин мыналар болсо мейиздер, муну сатып алгам, мен туурасын айтышым керек. Эми кичине ассортиментке. Анан бадамды да сатып алганмын, муну ассортиментке кошуп сатып атам. Меники основной өрүк өзү. Şantırdan gitse vaynadı, çoğucanağın çaynadı, Kasırkan kanınsa kanavar kınaynadı.